Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздердин каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Трамп артка берди деп айтылып атат. Артка жылды дейт. Трамп ошо Кытайга пошлина салган. Пошлинанын көлөмү 134%га чейин өскөн. Кытай Америка Коңшу Штаттарына жооп катары 125% пошлина салган. Бирок азыр Трамп кайра жаңы сөз айтты. Сөз айтканы боюнча ошо Кытайга пошлинаны азайтам деди. Бирок 0 болбойт деди. Бирок кескин азайтам, бирок 0ге чейин жеткирбейм деп койду да. Бул деген Трамптын экономикалык жана дипломатиялык утулушу деп эсептелинет. Анткени Кытай өзү толугу менен ушул Америка Коңшу Штаттар менен пошлина боюнча ушул күчтү көрсөтөм деген ушундай убадасын берген. 145%га чейин пошлина өскөн. Ошо финанс министрлиги АКШныкы айткан, бул деген 100%дан пошлина ашса бул кадимкидей эмбаргодой болот экен го деп билген баарын, бирок Трамптын айтуусунан чыккан жок. Албетте ошо Кытай менен Трамп мындай катаал иштешпейбиз дейт. Мындан ары жумшак иштесебиз жана толук сыйыбызды көрсөтөбүз деп башкача ардай баштады да. Ушундай кызыктуу болуп атат. Ошо негизи базалык ставкасы 10%. Америка Коңшу Штаттарынын Кытайга карата Кыргыз мамлекетине дагы Америка Коңшу Штаттарынын ставкасы 10% бүгүнкү күнү. Бүт импорттук товарларга ошондой, бирок ошо кээ бир өлкөлөргө 34%га чейин чыгарган Америка Коңшу Штаттары. Ошол АКШга мындай карасак 46% Вьетнамга койгон, 20% евро биримдикке койгон. Азыр болсо ошо кайра ошо пошлинаны 60 өлкөгө кайра токтото турайын, көтөрбөйүн деген ушундай ойлор айтыла баштады Трамп кабинетинен. Трамп өзүлөрүн айтып баштады да. 90 күнгө чейин ошо 60 өлкөгө мен 10% пошлина коем импортко деп сүйлөй баштады. Албетте 25%дык тариф бул баягы импорттук автоунааларга жана темирге жана алюминийге. Аны дагы мындай болотко да, болотко. Ошону дагы азайтты. 10%га чейин жеткирем деди. Азыр 25% болуп жатат азыркы тапка чейин. Албетте ошол Кытай кичине эскертти. Ошо Америка Коңшу Штаттар менен тарифтик келишимдерге Кытайга каршы эгерде кайсы өлкө барбасын, ошол өлкөгө каршы чаралар колдонулат деп. Мисалы үчүн Кытайдык товарлар импорту толук токтотулат деген ушундай эскертүүлөрдү кылды да. Эми бул жерден эмне дейбиз? Трамп кеңешчилери бир кызыкта экен. Же өтө акылдуу адамдар анын жасаган иштерин кийин көрөбүз, эффектин. Бирок эгерде кыска мөөнөткө карасак, Илон Масктын командасынан кетет деген ушактар болуп атат да, май аягында кетип калат дейт. Ошо Илон Маск баягы саясатка кирип кетип, өзүнүн Тесланын акцияларын аябай катуу түшүрдү. Ошо бир нече $100 миллиард чейин жоготту деп айтып атышат да азыркы күндө. 1,5 триллион болчу байлыгы Илон Масктыкы да. Трамп деген ошо пошлиналарды киргизип, ошо тегеректеги олигархтар, ошол эле Цукерберг, Amazon, Безостор, башка кишилер ошо акциялардан ошо Трамптын чечимин билип алдын ала акцияларды сатып алып, кээ бир акцияларды сатканга даярдап, ошондой аябай көп акча тапты дешет да, инсайдердик мындай соода менен. Ошого дагы сот иштери жүргүзө турган болду Америка Коңшу Штаттары ичинде, Трампка каршы жана Трамптын олигархтарына каршы да, ошо баягы аябай чоң ошо бай адамдарга каршы. Ушул инсайдердик соода болуп кетти деп айтып атышат да. Ушуга аябай каршы начар карап атышат. Бул баягы кылган иштери акылга сыйбас болду да. АКШ экономикасы, фондолук биржалары бүгүнкү күнгө чейин $8 триллион чейин жоготту деп айтылып атат да. Ошол кылган пошлиналар Америка Коңшу Штаттарынын жумушсуздук күчөдү дейт. Мигранттарды чыгарып ишти, заводдор токтоду дейт. Кытайлар баягы сырьёлорду сатпай коюшту, сырьёлордун 50-60% кирбей калды дейт өлкөгө. Ошентип баягы жогорку технологиялык өндүрүштөр токтоду дейт, басаңдады дейт продукциясын чыгаруусун. Ошо ою мындай бар эле, баягы ички өндүрүшчүлөр кайра өлкөгө өзүнүн өндүрүштөрүн кайтарып келет деп. Бирок өндүрүштөрүн ушул Индияга жөөчүргөн болчу. Америка Коңшу Штаттарда товар өндүргөн чоң компаниялар. Алар
көч алган жок, алар кыска мөөнөттө көч албайт да. Анан ошол бетте башка ишканалар Америка Кошмо Штаттарынын жер эгесинде ишканаларды өндүрүштөрдү ачат деди эле, бирок ага 5-6 жыл керек да. Азыркы кезде аны тез жасаш мүмкүн эмес. 5-6 жылдан кийин гана ушуну жасай алат. Мына ушундай абалга келтирди Трамп. Анан албетте артка жылганы дагы бир ушундай аябай таң калтырат да. Мындай баштабай эле койсо болмок да. Эгерде чын эле гениалдуу идея болбосо, эгерде чын эле ал гениалдуу идея катары кийин ушундай кандайдыр бир үзүр бербесе, кыска мөөнөттө бул абдан чоң ката болду. Жана ошол пошталарды киргизүү, глобалдык соодага бөгөт коюу, бул деген Америка Кошмо Штаттарынын өзүнө чоң кедерги тийгизди. Бизге эмне да, биз Кыргызстан аяка анча деле көп товар алып барбайбыз. Бизге окшогон өлкөлөр такыр байкабай койду эмне болуп кеткенин. Бир гана ошол жамандыктын баары Кытайда байкабай койду. Кытайда компартия буйрук берсе товар чыгат, буйрук бербесе товар чыкпайт. Компартия эртең 30 миллион электромобиль чыгар десе элдер чыгарат. Эртең кайра жок, ошол бүт ошол электромобилдерди талаага салып туруп көмүп сал десе көмүп салат да. Ошондой аякта башкача саясий түзүм. Ал эми баягы Америка Кошмо Штаттарын ойлошту эле, биз азыр Кытайды ушинтип коркутсак, Кытай бизге мындай юаньдын курсун көтөрөт, сооданы күчөтөт, баягы ошол бүт өндүрүштөрүн Америка Кошмо Штаттарына көчүрөт деген ойдо болду эле, бирок андай эмес. Кытай ушу Америка Кошмо Штаттары менен согушка көптөн бери даярданган. Жана бүгүнкү күнү Кытайда керек болсо толук автоматташтырылган роботтор менен иштеген ишканалар пайда болду. Роботтор боюнча Кытай алдыга чыкты. Boston Dynamics'ти артта калтырды. Ошентип атып, ошо Трамптын пошталарынын аркасы менен ошо көп ишканалар автоматташтырылды жана Кытайдын товары иттей бекер кайра боло баштады. Ошол менен бирге баягы өндүрүштү башка өлкөгө жайгаштыруу Кытайга такыр кызыктуу эмес да. Ошондуктан Америка Кошмо Штаттары эч кандай коюлган максаттарына жеткен жок. Кытайды алсыратам деди эле. Кытайды алсырата алган жок. Кытай өзүнүн өндүрүштөрүн токтотуп, кайра иштете алат да. Аны албетте Европага буруп атат көңүл. Тескерисинче, ошол Дональд Трамптын иш аракеттери биздин тарапка баягы биздин ошо тегирменге суу куйгандай болду. Анткени бизде кичине ошо өзүбүздүн бизнестерибиз жанына турган болду да. Бизге Кытай башкача көз менен карай баштады. Биз аркылуу маршруттарды курганга, аягына чейин жеткиргенге ниети күчөдү. Бизге инвестиция агылып келет деп ишенем да жакында. Ошон үчүн инвестиция агылып келгенде ишкерчиликти кеңейтиш керек. Ошон үчүн QR код менен бизнес пландоону окугула, каналды колдоп койсоңуздар болот. Ушул боюнча пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишене алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.